Эми бул тасмага мен тарыхчы катары көптөн бери эле ойлонуп жүрчүмүн да. Ушул Жусуп Абдрахманов Советторунда деле бул киши жөнүндө көп эстеген эмеспиз. Жаңы тарыхыбызда дагы баягы татыктуу бул кишиге бааны бере элекпиз деген ой мени дайым кабатыр кылып жүрчү эле да. Анан бакытты жолугуп калдым. Бакыт келип, байке кеңешип кетейли деп анан ушу сценарий жаздым эле. Кандай дейсиз дегенде мен баягы өзүмдүн баягы ойлоп жүргөн оюмду баягы ишке ашат дегенде аябай сүйүнүп кеттим. Сүйүнүп кетип анан Бакыт ушуну аябай биз сапаттуу жасашыбыз керек. Жусуп Абдрахманов деген бул кандай адам? Бул эң өтө зор адам биздин кыргыз тарыхында. Ушундай намыскөй улуттук лидер бизде болгон экен. Азыркы жаштарга, азыркы саясий элитага ушул Жусуп Абдрахмановдун өмүр баяны, жасаган иши үлгү болсун. Эле мына азыркы муунга, келе жаткан муундарга үлгү болсун деген, тасма жаралсын деген ойдо мен ушул проектке катышып атам. Бир аз эс алып алсам болот эле. Эс аласың. Уктаба! Здрасте. Холодно тут у вас. Что? Приступим. Имя, фамилия, год, место рождения, происхождения. Но вы же все знаете. Юсуп Абдрахманов. Киргиз. Родился на берегу Сыкуля, Каракольском уезде Туркестанского края царской России. 28 декабря 1901 году. Бир 1938 жылдын 4 ноябрында Улуу Октябрь социалисттик революциясынын 21 мааракесинин алдында Кыргыз АССРнин элдик комиссариатынын төрагасы Жусуп Абдрахманов Ички иштер элдик комиссариатынын түрмөсүндө сурак учурунда тергөөчүсүнө кол салып, сакчылардын огунан курман болду. Ошол замат шашылыш түрдө 4, 5, 6 ноябрдын 3 күнүндө Кыргызстандын Чарбалык жана партиялык 137 жетекчиси
соттолуп, атылып, белгисиз жака көмүлүп салынды. Бул окуяга күбө болгон ГПУнун эс алуучу жайынын кароолчусу өлөр алдында өзүнүн кызы Бүбүра Кыдыралиевага алардын көмүлгөн жерин айтып берген. 53 жылдан кийин гана Бүбүра апанын көрсөтмөсү менен атылгандардын сөөктөрү табылып, жаназа окулуп, топурак салынып, азыркы Ата бейит комплексине жерге коюлду. Эртеси 1991 жылы 31 августта Кыргызстан өзүнүн көз карандык эместигин жарыялады. Elimiz üçün, yurtumuz üçün bu mamleketlik dengelde, ulutluk dengelde, el aralık dengelde oy жүгүртө turgan lider kanday boluş gerek? Kırgız mamleketin başında kanday adamlar boluş gerek? Degele bir uluttu jetektey turgan adamdın portreti kanday boluş gerek? Obrazı kanday boluş gerek degende biz ошону көп жагынан Жусуп Абдырахмановдун портрети мындай өтө дал келет да. 20 кылымдын босогосун аттаган кыргыздар чек арасын коргоо, ак падышанын аскерине кызмат кылуу милдеттеринен бошотулуп, өз каада салтын, үрп адатын аркалап күн өткөрүп келишкен. Орус империясынын карамагына кирүүсүнүн кыргыз урууларынын бирден бир шарттары ушундай эле. Мурдагы Кокон хандыгы эми Туркестандын крайы аталып, бул аймак областтарга, уездтерге, волостторго бөлүнүп, аскердик губернатор аркылуу башкаруу ыкмасы жүргүзүлгөн. 1916 жылга чейин Жусуптун атасы Абдырахман Каракол уездинин Ак Суу волостун жетектеп турган эле. Жалпысынан бул доор илимий техникалык прогресстин жана саясий инкылаптардын булагы деген, улуу империялардын жок болуп, элдердин кырылуу заманынын көрөңгөсү деген, адам баласын даңазалай турган ачылыштардын жана пенденин акылга сыйбас кылмыштардын оозанышы деген мүнөздөмөлөргө ээ болду. Орус империясынын экономикалык өсүү темпинин басаңдашы, жумушсуздук, саясий тирешүү жана революциялар менен коштолду. Анча-мынча жашоо шарты бар шаарларды жери жок мурдагы крепостной дыйкандардын агымы басты. Столыпиндин жер реформасынын негизинде 100 миңдеген орус дыйкандары жаңы жерлерди өздөштүрүүгө Туркестандын аймактарына көчүрүлө баштады. Келгиндер чарбачылыкка ыңгайлуу талааларына жайгаштырылып, өзгөчө шарттар түзүлүп, кыргыздар таштак, тоолуу, кайрак адырларга сүрүлүп калышты. Эки элдин ортосунда нааразычылык курчуп калган маалда 10 миллион аскердин башын жеген биринчи дүйнөлүк согуш башталды. Фронттун тылдагы жумуштарына түзем калкы чакырылсын деген Ак падышанын 1916 жылдагы буйругу кыргыздардын орустарга каршы көтөрүлүшүнө себеп болду. Бул каршылык мыкаачылык менен басылды. Эл кырылды, аман калгандары Кытайга качты. Мындай каргашалуу окуяны Жусуп Абдырахманов улуу октябрдын жарчысы деп атап, Үркүндүн 10 жылдык жана 15 жылдык аза мааракелеринде ачык жазып, окуяга өз баасын мындайча берген. 1916 жылдагы элдин көтөрүлүшү жеңилүүгө учурады. Падышанын жазылоочу отряды кыргыздар менен казактар жайгашкан аймактарды каптап, алардын бешиктеги баласына чейин аткылашкан. Падышанын желдеттеринин, орус кулактарынын огунан жана кылычынан 150 миңге жакын кыргыз курман болгон.
көтөрүлүшчүлөрдүн Кытайга качканынан канчасы кырылды. Февраль революциясынан кийин убактылуу өкмөт орногондо Ала Тоого кайтам деген канчасы жолдо көмүлбөй калды. Кыргыз элинин өз жеринен ажырап, бөтөн элде тентип, чачырап жок болуп баратканына күбө болгон Жусуп Абдрахмановдун көөдөнүндө өз элине болгон кыттай уйган арзуу, эңсөө, мүдөөсү пайда болот. Ал эңсөө Кыргызстанда көз карандысыз мамлекет куруп, кыргыздын тынчтыкта, бейпилдикте жашоосу эле. Бир 1917 жылдын февраль революциясы көтөрүлгөн элди актап, өз жерине кайтып келүү мүмкүнчүлүгүн түзүп берди. Бирок кыргыз калкы мурдагы калыптанган жашоо шартынан, жеринен, мүлкүнөн, малынан ажырап калышкан эле. 15 жаштагы Жусуп үркүндө ата-энеси баш болуп, бир үй бүлөдөн 7 адамдан ажырайт. Иниси Токо экөө гана орус казактардын огунан, Кытайдагы ачарчылыктан аман калышкан. Жерине кайтып келген томолой жетим Жусуп жан багыш үчүн орустун аскер гарнизонуна атчы болуп орношот. Орус Тузем мектебинде мыкты окуган жана билимге умтулган Жусупту орус офицерлери жактырып калышат да Верный, азыркы Алматы шаарына ала кетишет. Аңгыча октябрь революциясы башталып, 16 жашар өспүрүм ойлонбостон кызыл аскердин катарына кошулуп, Жетису областында совет бийлигин орнотуу үчүн Дутов жана Анинковдун ак аскерлерине каршы күрөшөт. Бирин-бири тааныбаса да, аны менен катарлаш болочок улуу манасчы Саякбай Каралаев да ошол майданда урушуп жүргөн эле. 1920 жылы Жетису комсомолунун жетекчиси болуп калган 19 жашар Жусуп Абдрахманов Россия жаштарынын 3-чү съездине делегат болуп катышып, Владимир Ильич Лениндин жанында президиумда отуруп калат. Туркистанда иш кагаздары өндүрүш орус тилинде гана өтөөрүн Жусуптан уккан Ленин съездин катышуучуларына катуу талап койгон. Жолдоштор, сиздер социалистик революцияга кыянатты кылып жатасыздар. Элге жакын болуш үчүн анын мүдөөсүн билиш керек. Андыктан биздин саясатты силер элге анын эне тилинде жеткизишиңер керек. Лениндин бул талабын насаатын жетекчиликке алган Жусуп Абдрахманов кийин Кыргызстанды жетектеп калганда иш кагаздарынын кыргыз тилинде болушун, жергиликтүү улуттук кадрларды тарбиялоо жана советтик аппараттын ишине тартуу маселелерин коюп баштайт. Жусуптун мындай аракеттери улутчулдук катары бааланып, аны репрессиялаганга өбөлгө түзүп берет. Кыргызстанда кыргыз тилинде маалымдама жараксыз. Бул кичинекей факты. Бирок чоң мааниси бар. Мындай жаман көрүнүш менен күрөшөр эч ким жок. Жергиликтүү кадрлар алсыз, кудуретсиз. Европалык кызматкерлердин муну менен иши жок. Алар көбүнчө жергиликтүү улутчулдарды издешип, бирок улуу орустагы ашынган улутчулдукту жана зыянкечтерди көрүшпөйт. Батыш Туркистанды өз карамагына багындырган Орусия империясында азыркы Кыргызстан 3 облуска карап турган. Түштүк аймак Ферганага, Талас өрөөнү Сырдарияга, түндүк чөлкөм Жетисууга. Совет бийлигине аралашып калган Абдыкерим Сыдыков, Жусуп Абдрахманов, Ишаналы Арабаев, Иманалы Айдарбековтар 1922 жылы Кыргыздын жерлерин бириктирүү максатында Тоолу Кара Кыргыз автоном облусун түзүү демилгесин көтөрө башташат. Бирок калыптанып калган Туркистандын административдик башкаруу системасында кыргыздарды өзүнчө бөлүп чыгуу мүмкүн эмес эле. Себеби Ташкенттин төбөлдөрү Баткендин кыргыздарын таджик элине таандыкташтырып, Ош менен Жалал Абадтын кыргыздарын өзбек туугандарыбыздан айырмалай албай,
Ал эми түндүк кыргыздарды казак элинин бир уруусу деп билишкен. Кара Кыргыз тоолу облусун түзүү идеясын көтөргөн демилгечилердин бир тарабы Сыдыков жана Абдрахманов баштаган топ Орусиянын курамына кошулабыз десе, экинчи тарабы Кудайкулов жана Бабаханов баштагандар Казакстандын курамыгында калуунун аракетин көрүшүп, келишпестик акыбалды жаратышкан. Ошондон улам тоолу облусту түзүп аткан учредительдик съезд таркатылып жиберилген. Эки тарап тең кийин куугунтукка учурашкан болсо, тескерисинче Москванын сырдуу күчү Жусуп Абдрахмановду 1933 жылга чейин өзгөчө камкордук менен колдоп келген. Балким учурунда Лениндин жаш Абдрахмановго берген баасы өнөктөштөрүнүн эсинде жүргөндүр. А балким жаш, зирек, өткүр кыргыз жигити Сталиндин сүймөнчүгүнө ээ болгондур. Кандай болгон күндө да жетекчилери менен пикири келишпей, улам жумушунан бошотулуп калган Жусуп улам кайра бийликтин тепкичтеринен көтөрүлүп, жогорку кызматтарга жылып турган. Кандай гана маселе болбосун, Сталин Жусуптун жазган каттарын кунт коюп карап, ар дайым жеке өзүнүн буйругу менен оң жагына чечип турган. Нам всем известны более 5 секретных обращений Абдрахманова к Иосифу Сталину. И все эти обращения, они приводили к положительному результату. Допустим, обращение Юсупа Абдрахманова к Сталину во время следующего случая. Город Сулюкта передали в Узбекскую республику. Абдрахманов выносит протест по поводу этого решения. Этот протест отклоняется. Все традиционные рычаги воздействия, взаимодействия советского аппарата не приводят ни к какому результату. Город отходит в Узбекскую республику. И тогда Юсуп Абдрахманов пишет секретное письмо Сталина, в котором излагает всю суть вопроса, и Сталин становится на его сторону, принимает решение, собственноручно дает указание город Сулюкту вновь вернуть Кыргызстану. Сталиндин колдоосуна таянган Жусуп кыргыз элинин тарыхый чек арасын калыбына келтирүү максатында Борбору Жалал-Абад шаары болгон Кара Кыргыз, Каракалпак автоном облусун түзүү идеясын жылдыра баштайт. Тилекке каршы мындай демилгени Орто Азия бюросунун мүчөлөрү кескин түрдө четке какышат. Андай болсо, түштүк менен түндүк кыргыздардын башын кошкон РСФСРдин курамында тоолу Кара Кыргыз облусун түзүп бергиле деп өжөрлөнөт. Бул демилгени да четке каккысы келген Каганович деги аталышынан башка түндүк түштүк кыргызды эмне бириктирет деген суроо коет. Ага Жусуп Абдрахманов тарыхый жана саясий далилдерге таянып төмөнкү жообу менен Кагановичти жаарга такайт. Улуу Манас эпосун түндүктүн да, түштүктүн да кыргыздары бирдей аздек деп даңазалап айтышат. Ошентип көп талкуудан кийин 1924 жылдын 14 октябрында Советтердин бүткүл союздук аткаруу комитетинин 2 сессиясы РСФСРдин курамында азыркы Кыргызстандын чегинде Кара Кыргыз автоном облусун түзүү жөнүндө токтомун кабыл алат. Ошондуктан биз Жусуп Абдрахмановду Кыргызстандын көз каранды эместигинин алгачкы кышын койгон, негиздеген деп сыймыктануу менен айтсак болот. Жаңы уюшулган облустук комитеттин 2 катчысы Жусуп Абдрахманов, 1 катчысы Михаил Каменский менен улуттук кадрлар тууралуу пикирлери келишпей, Ташкентке Орто Аз бюронун борбордук комитетинин бөлүмүнүн башчылыгы кызматына дайындалып, Кыргызстандан алыстатылат. Ошол Ташкенттеги элдин оозунда аңыз кеп болуп калган бир окуяны келтирсек, кол алдында иштеген өзбектин тоюнда Абдрахмановдун кызматкерлери өзбекче бийлеп атышып, кыргыздардын бийи тууралуу суроо узатышат. Намысына тийген мындай суроого Жусуп ортого чыга калып, кыргыздын бийи менен жооп берген экен.
1925 май айында Советтер Союзу менен Иран мамлекетинин ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү максатында Жусуп Абдрахманов Тышкы иштер комиссариатынын тапшырмасы менен Тегеранда 4 ай элчи катары кызмат өтөйт. Андан көп өтпөй Жусуп Абдрахмановду ошол эле жылдын август айында Москвага, Кремльге Коммунисттик партиянын борбордук комитетинин инструктору кылып дайындашат. Вот на каком-то, он вел какое-то заседание, там по очереди они вели, и Юсуп Абдрахманов позволил себе следующее. Сталин опоздал, а он ему сделал замечание: товарищ Сталин, нельзя опаздывать. Сталин сказал: о, молодец, товарищ из Киргизии, конечно, никому нельзя опаздывать, извините, у меня был важный телефонный разговор. Жусуп Абдрахманов, Сталин жана борбордук комитеттин мүчөлөрү менен тыгыз кызматташканынан улам сөзү өтүмдүү болуп, Кара Кыргыз Тоолу облус эми Кыргыз автономдуу республика даражасына ээ болот. Бул токтом бүткүл Россиялык борбордук аткаруу комитетинде 1926 жылдын февраль айында кабыл алынып, 1927 жылдын март айынан баштап Жусуп Абдрахмановдун жан сабаган кийлишүүсү менен республика алгачкы кадамын шилтейт. Кыргыз автономдуу Советтик социалисттик республикасынын демилгечилик съездинде элдик комиссарлар советинин төрагалыгына 26 жаштагы Жусуп Абдрахманов шайланат. Советская Киргизия гезитинин атайын чыгарылышына жаңы жаралган республиканы куттуктап, борбордук комитеттен Калининдин, Будённыйдын, Бухариндин, Янукидзенин, Рудзутактын, Казакстан, Түркмөнстан жана Белоруссия республикаларынын жетекчилеринен Америка, Англия, Германия жана Жапониянын коммунисттеринен каалоо тилектер жарыяланат. Буга чейин борбордун көңүлүнө арзыбаган Тоолу Кыргызстанда эми максаттуу долбоорлор менен өнөр жай тармактары кулачын жая баштайт. Жусуп Абдрахмановдун жеке аракети менен Сүлүктүнү Өзбекстандан кайра кайтарып алуу, Кызыл Кыя электростанциясын куруу, Нарын дарыясынын энергоресурстарын өздөштүрүү, кыргыз көмүрүн металлургиялык өндүрүшкө пайдалануу, Фрунзе токмок багытына темир жол салуу, Чүйдө кант заводун ишке киргизүү, Ысык көлдү бүткүл союздук ден соолукту чыңдоо аймагына айландыруу, эт, тери, жүн, пахта, тыт сырьёлорун кайра иштетип чыгуу жана башка тармактарга каражаттар бөлүнүп, четинен иш жүзүнө аша баштайт. Кыргызстандын Лейлек, Баткен, Кадамжай, Араван, Кара суу, Базар Коргон, Ноокен, Аксы, Алабука жана Суусамыр аймактары бүгүнкү чек араларын ээлеп, Кыргызстандын карамагына кошулуусунда Жусуп Абдрахмановдун эмгеги нар көтөргүс. Абдрахманов аталган аймактар Кыргызстандын жери экенин далилдеп, ар бир кыргызды каттоого алып, жайлоодо канча кыргыз жүргөнүн, кыштоодо канча кыргыз калганын санаттырган. Ошондо иш сапарларынын биринде күндөлүгүнө мынтип жазат. Жалалабад көмүргенинде болдум. Шахтерлор абдан жаш. Ишке жаңы күч менен киришкени көрүнүп турат. Шахтерлордун чукулдугунун чакылдап тийиши, эркиндикке чыккан эмгектин жеңишчил шаңы, салтанаты. Мен беттери капкара болуп майланышкан көмүр казуучуларды көргөнүмө абдан кубандым. Алар бул жакка тээ алыскы тоолордон келишкен. Жусуп Абдрахманов 1925 жылдары Москвадагы большевиктердин борбордук комитетинде бюросунда инструктор болуп иштеген эле да. Анан ошол мезгилде чет мамлекеттен ушу СССРдин ар кайсы региондоруна жардамлашканга ар кайсы жумушчу таптар келген да. Муну ошолордун арасында Чехословакиядан интергелповчулар. Анын башында Вагнер, Мессарош, Марычек деген кишилер
келишип мунун иштей турган жагын ушу Кыргызстанга ошо Жусуп багыттаган. Теперь расскажите, как вы внедрились в ряды большевиков, хотя изначально были членом партии Алаш-Ордо, а впоследствии идейным вдохновителем социал-туранской партии, целью которой было отделение Средней Азии от Советского Союза. Я всю свою сознательную политическую жизнь был большевиком. Неужели? А как же собственноручное признание вашего наставника? Я, Абдыкерим Сыдыков, член партии Алаш-Ордо, был основателем социал-туранской партии, и мы вместе с единомышленниками Ишиналы Арабаевым, Касыном Тыныстановым, Юсупом Абдрахмановым принадлежали к антисоветской террористической диверсионно-предательской организации, которая ставила своей целью свержение советской власти, отторжение Киргизии от СССР и создание буржуазного националистического государства с ориентацией на Англию. На Англию. Вот его подпись. Это ложь. Он не мог такого написать. Ложь, не ложь. Это ваши эмоции. А я оперирую фактами. Это не факты. Это результат методов вашего допроса. Жусуп Верныйда Жети суу комсомолун жетектеп турганда казактын кызы Гүлбахрамды жактырып калат. Жылдыздуу кыргыздын жигитине көз салып жүргөн Гүлбахрамдын ата-энеси кызын ынандырып, экөөнүн башын кошуп коюшат. Бул сүрөттө туңгуч уулу Анвар жана иниси Токо менен. Балдары Анвар, Алибек, Аида. Кийинки сүрөттө Жусуптун кайненеси Нагрифа, кызы Майя, эркек балдары Алибек, Анвар. Иниси Токонун жубайы Анвар апа, анын колунда Раиса Кушнердин атынан коюлган Раиса кызы, Жусуптун колунда Токонун уулу Золик, жана Гүлбахрамдын боюнда Владимир Лениндин атынан коюлган Төрөл элек Ленин эжебиз. 1928 жылдын февраль айында троцкисттердин талкаланышынан кийин Фрунзе шаарына айдалган Мария Яковлевна Натансон мамлекеттик пландоо тармагында эмгектенип калат. Бул учурду белгилүү жазуучу Анатолий Валюженич минтип баяндайт. Жергиликтүү чоң төбөлдүн жана сүргүндө жүргөн кичинекей алтын чач сулуунун бири-бирине жасаган мамилелери күнүмдүк ойношчулуктан алыс болуп, таза жана аяр сезимдерге айланат. Жусуп был необыкновенный, умный человек, который мог произвести впечатление на всех, даже на московских холеных красавиц, которые окружали кумира московских
красоток Маяковского. Трудно было ожидать, что государственный деятель такого высокого ранга, как Юсуп Абдрахманов, может писать так лирично о своих отношениях к любимой женщине. Ну, ее сослали сюда тогда уже во Фрунзе, Пишкек, он перед этим стал называться Фрунзе. Ее сослали после 15-го съезда РКПБ как видную террористку. И она где-то полгода прожила в Бишкеке. Ну, естественно, эти полгода были вместе с Юсупом Абдрахмановым. И потом он часто наведывался в Москву. Она свела его с литераторами круга Маяковского. Вот. Не случайно он там оказался. Даже настолько не случайно, что сблизился с Лилией Юрьевной Брик где-то летом 29-го года. И они ездили в Ленинград в совместную поездку. Мария Натансондун таасири менен Юсуп Абдрахманов, Владимир Маяковский жана Лилия Бриктин чөйрөсүнө кадыресе дос, саналаш болуп калат. Юсуп Абдрахманов аркылуу Москвалык чыгармачылык элитага камалар алдында Москванын Кызыл профессура институтунда окуп жүргөн Юсуптун жакын досу Төрөкул Айтматов да аралашып жүргөн. Белгилүү болгондой, Лилия Бриктин сиңдиси Эльзе Триоле жана анын жолдошу франциялык акын коммунист Луи Арагон эжесиникине тынбай каттап турушкан. Учуруу келгенде Лилия Брик аркылуу дүйнөгө атагы кеткен Луи Арагон өз жеринде түшүнбөстүккө учурап жүргөн жаш автордун повестине мындайча баасын берет. Жамиля сүйүү жөнүндө жазылган дүйнөдөгү эң ажарлуу чыгарма. Москвадан даңгазаланган Чыңгыз Айтматовду өз жеринде да сый урмат менен тосуп алышат. Особо хочется остановиться на письме от 15 апреля 1930 года. Это обращение Юсупа Абдрахманова к Сталину по вопросу преобразования кыргызской автономии в союзную Советскую Социалистическую Республику. Всем известна хроника и фотографии Юсупа Абдрахманова, где мы видим, что он присутствует на похоронах Маяковского 17 апреля 1930 года. Маяковский трагически погибает 14 апреля 1930 года. Вот промежуток в 3 дня с 14 апреля по 17 апреля Юсуп Абдрахманов никак не мог переместиться из Фрунзе в Москву. Вот, потому как то развитие транспорта тех лет это не позволяло. Юсуп Абдрахманов, он в это время уже находился в Москве с вопросом как раз по преобразованию Киргизии в союзную Советскую Социалистическую Республику и ожидал личной встречи со Сталиным. Такая встреча состоялась. И результатом этой встречи стало следующее постановление. СССРдин эл комиссарларынын совети токтом кылат. Кыргыз автоном советтик социалисттик республиканын өкмөтүнө Советтер Союзунун эл комиссарларынын советинин жана эмгек жана коргоо кеңешинин катарында башка Орто Азиялык союздук республиканын өкмөттөрүндөй тең укук берилсин. Ушул токтом чыгаардын алдында автономдуу республикалардын жетекчилери атайын чогулушуп, союздук республикалардын статусун алуу маселесин көтөрүшкөндө Борбордук комитет так кесе тыйып салганын эске алсак, Юсуп Абдрахмановдун Сталиндин алдында канчалык аброю жогору экенине баа бере алабыз.
Жусуп Абдрахманов элине, жерине кылган мээнети менен, аймактын экономикалык жетишкендиктери менен Кыргызстандын өзүнчө республика боло алаарына татыктуу экенин Сталинге далилдеп отуруп, акыры ушул токтомду чыгарткан. Мындан нары Кыргызстан автономдуу республика деп аталса дагы, өзүнүн экономикалык, саясий жана маданий көйгөйлөрүн түздөн түз бүткүл союздук башкаруу бийлигинин деңгээлинде чече баштаган. Ал эми формалдуу түрдө бул татыктуу статуска Кыргызстан 6 жылдан кийин гана жетишкен. Дал ушул жылдары Кыргыздын профессионалдык адабияты жана искусствосу таң каларлык бийиктиктерди багындыра баштайт. Жер-жерлерден Кыргыздын таланттуу өнөрпоздорун филармонияга топтоп, жаштарды окутуп, алгачкы драмалар, опералар коюла баштайт. Бул үзүндүдө туңгуч классикалык ырчыбыз Сайра Кийизбаева, композиторлор Малдыбаев, Власов жана Ференин Айчурок операсынын башкы партиясын аткарууда. Но вы же не будете отрицать факт экономической диверсии против Советского Союза. Какой еще диверсии? Экономической. Вы своим распоряжением раздали зерновой фонд, в то время, когда в стране не хватало хлеба, а в некоторых регионах был голод. Голод случился в тех регионах, где местное руководство раскулачивало не только зажиточных хозяйств, но и бедных крестьян, отбирая хлеб до последнего зерна, скот до последней овцы. И все это ради одного, чтобы выполнить государственный план. Октябрь революциясы 3 жылдын ичинде Россия империясын саясий, экономикалык жана социалдык кыйроого учураткан. Коммунисттик идеялар бийликке жетүүгө, байлыкты тартып алууга жана мамлекетти түзүүгө курал болуп бергени менен, кооз ураандар менен жерди айдоого, жумушчуларды багууга жана экономиканы көтөрүүгө мүмкүн эместигин Ленин моюнга алган. Кайрадан капитализмге кайтып келүүгө, экономиканы жандандырыш үчүн батыштын инвестицияларын тартууга аргасыз болгон. Бир айырмачылыгы, эми базар экономикасы мамлекеттин көзөмөлү менен пландаштырылып өнүккөн. Лениндин түзүп кеткен жаңы экономикалык саясаты 1927 жылы өнүгүү ыкчамдыгы боюнча дүйнөлүк өлкөлөрдөн озуп кеткен. Тыйкандар өндүрүлгөн азыктарын шаарга сатып чарбасын кеңейткен, жеке ишкерлер салык төлөп казнаны байыткан, ал эми советтик адабият жана искусство өзүнүн жалпы элдин катмарын камтыган таасири менен, дем берген бейнелери менен жана авангарддык сырткы келбеттери менен ушул күнгө чейин сынчыларды таң калтырып келет. Тескерисинче, батыштын либералдык экономикасы кескин түрдө төмөндөй баштайт. Дүйнөнүн лидери болуп келген Америка кредиттик системасы ашыра өндүрүшчүлүккө алып келип, улуу депрессияга кептелип калат. Жумушсуздук менен жакырчылыктын айласын таппаган капиталисттер 1933 жылы президенттикке Франклин Делано Рузвельтти алып келишет. Жаңы келген президент келерки 100 жылга Американын негизги багытын түптөгөн, карапайым элдин мүдөөсүнө багытталган
базар экономикасын ооздуктай алган мамлекеттик пландаштыруу саясатын жүргүзө баштайт. Ошол эле жылы Европанын саясатында жаңы ысым пайда болот. Батыштын олигархтарынын кийлигишүүсү менен Германиянын улуттук социалисттик эмгекчил партиясынын лидери Адольф Гитлер Советтер Союзуна туруштук бере турган күч катары Германиянын канцлери болуп шайланат. Ал тез аранын ичинде немистер гана үчүн деген социализмди куруп, согуштук өндүрүш тармагын буга чейин боло элек кулачында жандандырат. Фашисттик коркунучунан бейгапар Сталин Гитлер менен тынчтык келишимдерди түзүп, Европаны ич ара бөлүштүрө башташат. Фашисттер менен достошуу жана алардын соккусуна кабылуу кийинчерээк болот. Азырынча дүйнөлүк пролетарлардын кол башчысы өз дыйкандарынын данын үрөңгө эмес, жегенге да калтырбай батышка сатып, Советтер Союзун индустриализацияга багытталган экономикалык реформаны баштайт. Советтер Союзунун бир республикасын жетектеген Жусуп Абдрахманов дүйнөлүк империализмдин кароолунда турган жаш мамлекет Лениндин жаңы экономикалык саясатынан баш тартса, саясий жана экономикалык кыйроого кабылаарын күндөлүгүндө белгилеп кеткен. Ал учурунда жазып кеткендей, Сталиндин өнүгүү багыты акыры Совет элин ачарчылыкка, репрессияга жана фашисттик кара тумоого дуушар кылды. 1932 жылы Кыргыз өкмөтү эгин даярдоо боюнча планды аткара албай калган. Бул Борбордук комитеттин 1933 жылы 13 майдагы Кыргызстандагы данды чачып жок кылуу жана уурдоо боюнча деген токтомунун жаралышына себеп болгон. Анын жыйынтыгында 1932 жылдагы дан даярдоо планына Кыргыз өкмөт либералдык мамиле кылган. Анын башында Жусуп Абдрахманов турат деп табылган. Дан даярдоо планын үзгүлтүккө учураткандыгы үчүн Жусуп Абдрахмановду Кыргыз АССРнин эл комиссарлар кеңешинин төрагалык кызматынан бошотот. Абдрахмановдун партиялуулугун кароо иши Борбордук көзөмөл комиссиясына өткөрүлүп берилет. Өзү Оренбург шаарына айдалат. РКПБКнын Кыргыз партиюму жөнүндөгү чечими катаал жана ошол доордун талкалоочу духунда болгон. Аны 1933 жылы 24 сентябрда болгон Кыргыз обкомунун бюросунда төрага орун басары Антиповдун жасаган докладынан билсек болот. Жолдош Абдрахманов иш жүзүндө партиянын саясатынын тууралыгына ишенбей турганын көрсөттү. Өзүнүн расмий билдирүүлөрүндө дан жана эт даярдоо боюнча мамлекеттик тапшырмалардын аткарылыш мүмкүндүгүнө ишенбөөчүлүк үрөөнүн себеп түпкүлүгүндө колхоз түзүлүшүнүн жеңишине ишенбегендикти көрсөтүп, уруучулдуктун манаптар менен байлар башында турган контрреволюциялык улутчулдук жашоолорду сактап калууга умтулган деп айткан Антипов. Бул мезгил тууралуу Жусуп Абдрахманов өзүнүн күндөлүгү менен мындайча бөлүшөт. 1932 жылдын жазында казактар тобу менен Кыргызстанга көчүп келе баштады. Алардын арасында ачарчылыктан өлгөндөрү көбөйүп жатты. Бул көп жетекчилерди, анын ичинде мени да чоочулатты. Дан даярдоо боюнча Орто Азия бюросунун Борбордук комитети менен келишпөөчүлүк болду. Себеби биздин республикага ашыкча жүк түшөт деп эсептедик. Казакстандагы абалды көргөндө бизде пландын аткарылышынын реалдуулугуна шек саноо пайда болду. Биз түштүктүн кээ бир райондорунда Жалал-Абад, Арабан буура, ноокаттан дан сатууга жол бердик. Шахрай жана Исакеевтер менен планды аткаруу кыйынчылыгы тууралуу аңгемелешип жатып, мен аларга мындай дедим. Республиканы Казакстандын абалына жеткиргенибиз үчүн эмес, жакшысы бизди планды аткарбаганыбыз үчүн иштен алышсын. Экөөсү тең буга макул болушту. Он поехал во время высылки Троцкого, поехал куда-то в Сибирь под предлогом, что там посмотреть, как идут хлебозаготовки. И какой-то там зажиточный мужичок ему вдруг сказал, чем, видно, его глубоко обидел, и он потом на всем этом крестьянстве отыгрался, этим сибирском, украинском, казахском, на всем, кому можно. Он ему сказал: «Кацо, ты нам спляши, может, мы тебе хлеб дадим». Вот. И я думаю, Сталин никому никаких обид не прощал.
Например, я больше верю здесь цифрам Алихана Бакиханова, который в 2014 году говорил, то, что по его расчетам примерно жило, тогда в Российской еще империи в 2014 году, жило около 6 миллионов, чуть больше, 6 миллионов казахов. Вот. Потом, после переписи 26 года, была совсем другая цифра. 3 миллиона 890 тысяч человек. То есть получалось почти 2 с лишним миллиона исчезло. А перепись 1937 года показывала 2 миллиона 184 тысячи. То есть если брать вот этот, скажем так, хотя бы период, и вот эти цифры, то мы видим, что почти 4 с лишним миллиона казахов, они исчезли. Понятно, что там была и гражданская война, да, был голод 19-20 годов, но существенная часть погибших, это было именно связано с голодом 30-х годов. Причина какая была, опять же, сейчас повторю, это репрессивная волюнтаристская политика советской власти. Они бежали в города, а их не пускали, там стояли загранотряды. Часть казахов бежали, пытались бежать за пределы Казахстана, и они прорывались опять же через загранотряды. Они шли и в Китай, и в другие республики, но Кыргызстан взял, разбронировал. Наверное, сказалось и то, что Абдрахманов работал верным, с казахами дружил, и киргизский интеллигент дружил с казахами. И как не помочь братскому народу в такую трудную годину? Да черт с ним, с этой карьерой, этой жизнью. И он сделал мужественный поступок, который благодарят. Спас сотни тысяч человек. Не только казахов, но и киргизов тоже. Анан кеттік деп, şu тамчыбы, улақ олбы, екі сапқоты ұйыстырыш үшін кеттік дейді. Ақшасы да, мен да біреуменен артында отырып, анан шопыр айдап жүреді отыр дейді. Самсалаған арава дейді. Жалаң 5-6 мүшек буğdayды арабаға салып, ұшы Быстровкаға алып баратады. Быстровкаға алып. Кезікен басының аяғына шейін қайраттаттырды дейді. Қайраттаттырып отырды дейді. Бар байылыңар алып бар, үрен қылғыла деп. 2008 жылы Орусия мамлекетинин Думасынын алдында түзүлгөн комиссиянын маалыматы боюнча Поволжьеде, Борбор-Чернозем облусунда, Түндүк Кавказда, Уралда, Крымда, Батыш Сибирде, Казакстанда, Украинада жана Белоруссияда 1932-1933 жылдары 8 миллионго жакын адам ачкадан кырылган. Вернемся к вашему дневнику. Вот тут вы пишете. Необходимость есть двигатель воли человека, а воля – источник действия и причина общественных явлений. Нет ли воли того, кто определяет политическую линию руководства, известной доли зла? Зла, которое объективно может привести к общественной катастрофе. Не стоим ли мы перед опасностью грозящей катастрофы? Это же вы написали, вы, собственноручно. При этом назвав нашего вождя великого всех времен и народов злом, злом, которое ведет нашу страну к катастрофе. Зло! Встать! Встать, я сказал! Это мои размышления. Когда я не мог понять логику директивам из центра. Жусуп Абдрахманов өзүнүн күндөлүгүндө, анын саясий күрөшүндө 10 жылдан кийин аны куугунтуктоонун куралы болоорун алдын ала сезген. 1928 жылдын 18 августунда өзүнүн күндөлүгүн мындай деген сөздөр менен баштаган. Менин күндөлүгүмө, мындан ары сен менин жалгыз, ишенимдүү жана үн каткыс досумсуң.
Менин кол алдымда болгонуң үчүн азырынча ишенимдүүсүң. Бирок бөтөн колго өтөөрүң менен мага чыккынчылык кылышың мүмкүн. Жусуп Абдрахманов коммунисттик партиянын Ленин баштаган башкы линиясынын чаташып баратканын көрүп туруп, Сталин башкарган учурдагы саясий акыбалга баа берүүдөн баш тарткан эмес, корккон эмес. Анткени Жусуп Абдрахманов элинин, жеринин өз алдынчалуулукка жетип, өнүп өсүп атканы урпактарына баа жеткис мурас болооруна терең ишенген. Благодаря огромной работе, проделанной ученым из Астаны Анатолием Валюженичем, а также нашим кыргызстанским исследователем, журналистом, историком Александром Тузовым, мною получен из Москвы уникальный документ. Это собственноручно написанная Сталиным записка, обращение к членам Политбюро с требованием ознакомиться с дневником Юсупа Абдрахманова, а также для того, чтобы они дали характеристику этому документу. Текст документа следующий. Сталин пишет: Кагановичу, Молотову стоит прочесть дневники председателя СНК Киргизии Абдрахманова. Видно, что здорово обработали его автора господа Наумовы, в кавычках Наумчик, и Вуйовичи. По прочтении верните мне, Иосиф Сталин. Все члены Политбюро прочитали дневник внимательно и сделали в этой записке собственноручные рецензии. Здесь есть рецензия Калинина, Молотова, Серго Орджоникидзе, Кагановича, Ворошилова, Микояна, Андреева. Ошентсе да Жусуптун ичке каткан аяр сырлары кандай жол менен Сталиндин колуна тийип калган. Мария Натансонго арналган күндөлүк ал камакка алынганда тергөөчүлөр алып кеткенби, же болбосо атайын тапшырма менен НКВДнин кызматкерлери уурдап алышканбы? Буга чейин Жусуптун күндөлүгүн ким чиймелеген деген суроолор пайда болсо, эми көгүш түстөгү калемдин ээси Сталин экени далилденип калды. Эмне себептен Сталин Борбордук комитеттин башка мүчөлөрүнө күндөлүктү сунуштаганы да түшүнүктүү болду. Сталин атайын баса белгилеген Каганович тууралуу сүйлөмдү келтирип кетели. Былтыйган бюрократ, өз пикири жок зөөкүр, еврей эле революцияга далай таланттарды бергени менен ушундай көрпенделеринен дагы кур калтырбаптыр. Кыясы Сталин анын элди ачкачылыктан сактап калганы үчүн кечирип да коймок беле деген ойго да келесиң. Кандай болгон күндө да эрдик кылды да. А бирок Кудай сымал журттун атасын колдоп, көзүн салып жүргөн сүймөнчүгү күндөлүгүндө анын саясатын сындап жазганын кара өзгөй диктатор эч качан кечире алмак эмес. Тоже со слов Ленины Юсуповны покойной, она рассказывала так, что когда то ли Ежов, то ли Берия притащили расстрельные списки очередные Сталину, Сталин якобы показал пальцем на фамилию Абдрахманова и спросил: а этого-то за что? Ну, он английский шпион признался, он то, он все, у него дневник антисоветский. Сталин отвернулся и махнул рукой. То есть вы правильно говорите, что, скорее всего, решающей была эта личная обида с дневником. Жана ким айтып берип атат ошону? Иә. Ошону сизге ким айтып берип атат? Акунов деген. Акунов. Мен Москвадан келерим менен камады дейт. Ошол Акунов. Мени камап 150 кишини бир корого камаган экен дейт. Бир эме камерага. Өтө чоң дейт узун. Тыгылышып. Бир маалда ошентип жатат элек дейт. Бир маалда иленче шапкесин колуна кармап, упайкасынын каруусун айлып, усуп келип, кирип келип турбаспы дейт. Анан мен эле усупту мен эле тааныбайт экенмин деп жүрмүн дейт ошо. Барлыгы жара берип, жарыла берип эле жол бошотуп эле усуп төргө өтүп кетти дейт. Төрдө бир кичинекей тапчан бар эле дейт. Ошол тапчанга чыгып, ой агайын тууган, колуңардан келсе бул жала,
Kolunardan gelse moynuңarga albagıla. Ечиңиз сорподо. Moynuңarga albagıla. Meni silerden üstüңөрgө kokustan kanday çalıp kelganын bilbey atam. Meni basel alıp ketip kalışı mümkün. Moynuңarga albagıla dep aytты deyt. Aytkanında öyle basel gayra alıp ketip kaldı deyt. Mına deyt. Usuptun arkası menen siler menen çay içip oturam, moynumu albay atıp deyt. Mına siler menen çay içip oturam deyt. Давайте заканчивать наш допрос. Вот протокол. Прочитайте, подпишите, и мы позволим вам отдохнуть. Я, Юсуп Абдрахманов, сын Байманапа, судьи волосного царской России. Да, я полностью признаюсь, что являюсь агентом английской и турецкой разведки. И также признаюсь, что являюсь идейным вдохновителем социал-туранской партии. И также признаюсь, что являюсь подрывником устоев советского государства. Эртең менен ат жабуучу жайда болдум.
Ат мингенде ат жалында өскөн бүтүндөй кыргыз насилим ойгонду. Элиме болгон сүйүүм жүрөгүмдү дагы козгоду. Ал сүйүүмдү калкыма кылган кызматым менен акташым керек. Ушул ой мени өмүрүмдүн акырына чейин коштойт окшойт. Башымды жоготкон сүйүүмө кайыл болуп, ак эмгегимди ата мекенге арноону чечтим. Тагдыр жолум катуу болгону менен Кыргызстандын эгемендүүлүгү, эркиндиги жөнүндө айткандарымды түшүнгөндөр аз, түшүнбөгөн түркөйлөр көп болду. Канчагага башымды байлаган каар заманда Кыргызстандын башкалардын катарында багымсыз болоорун, эңсеген тилегим бүгүн болбосо, эртең ишке ашаарына ишенем. Эркин элдин эртеңи болот. Кыргызымдын эркиндигине кызмат кыл. Мен чапкан жолдун сапарын улантар сенсиң, урпагым. Ала тоону, аны байырлаган байыркы кыргызымды, бүгүнкү Кыргызстанымды сактагыла. Сактагыла. Сактагыла.